Саламатсыздарбы? Жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон, талкууга алынган күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда мен Эрлан Бекчуроев, биз менен болуңуздар. Азаттык 2005 жылдагы март элдик инкылабын каржылаганын айткан казакстандык олигарх Мухтар Аблязовдун билдирүүсүн атайын кызмат иликтей баштаганын жазып чыкты. Кыргызстандагы соңку 10 жылдагы окуяларга сырткы күчтөрдүн таасири болгонбу же жалган айтып, саясий кызыл кулакты кылып жатышабы деген суроо кыргыз коомчулугунда кабыргасынан коюлууда дейт аталган радио. Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке Казакстандын БТА банкынын мурдагы кожоюну, Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязовдун француз басылмасындагы билдирүүсү боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Мухтар Аблязов Liberation француз басылмасына аны Казакстанда жана Орусияда куугунтук алуу саясий мүнөздө болгонун билдирген. Ошондой эле ал Борбор Азиядагы демократиялык жараянга жол ачуу үчүн 2005 жылдагы Кыргызстандагы инкылапты каржылаганын айткан. Атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талант Разаков Аблязовдун билдирүүсүн иликтеп чыгууга негиз бар экенин белгилеген. Ошол эле учурда 2005 жылдагы инкылапты ишке ашырган күчтөр сырттан кандайдыр бир каржылык колдоо болгонун четке кагышууда. 2005 жылы элдик инкылаптын негизинде Курманбек Бакиевди бийлик алып келген күчтөрдүн башын бириктирген саясатчы Үсөн Сыдыковдун жакын адамдарынын бири Керимберди Макеев инкылапты уюштурууга кеткен чыгымдын көпчүлүгүн жергиликтүү ишкерлер көтөргөнүн белгилеп, сырттан каржылоо болгону тууралуу ал кезде маалымат түшпөгөнүн айтып, ал кезде эч ким элге акча тараткан эмес, себеби нааразы эл акча таратпаса деле бийликке каршы акцияга чыгууга даяр болчу деген. Мындан сырткары 2005 жылдагы жана 2010 жылдагы элдик толкундоолордун башында турган саясатчылардын бири Азимбек Бекназаров дагы Азаттык радиосуна маек берип, бардык чыгым каражатты эл өзү көтөргөн. Бирөөнүн акчасы менен революция болбойт. Эгерде бирөөнүн каражаты, заказы, тапшырмасы менен болсо, анда ал инкылап эмес. Эмне үчүн мындай сөздөр айтылып жатат? Революцияны коргоп кала турган идеология жок деген. Жаңгордо гезити Русский Драккамбарата биргеси жана нарын каскадарына короткон акчаларды кыргыз өкмөтү төлөп бербесе, эл аралык сотко арызына турганын билдирди. Буга эмне негиз болуп бере алат деген суроо менен бир катар адамдарга кайрылган. Алардын бири жаңы муун кыймылынын лидери Мавлян Аскарбеков. Русский Дранын бизди сотко берип жатканынын негизги себеби өкмөт аралык келишимди Кыргызстан жокко чыгарып жатканы себеп болот. Ошол келишимди түзгөн премьер-министр биринчи жоопко тартылышы керек эле. Экинчи эң биринчи башкы күнөөкөр бул президент. Себеби президент ушул кестерди курууну макулдашууну баштаган жана ушул келишимден баш тарткандагы өзү болду. Биринчиден ушунча жылдан бери стратегиялык аймак делген Кыргызга эң керектүү ГЭС курулбай калды. Кыргыз элинин мойнуна 37 миллион долларды илгени турат. Эгерде Алмазбек Атамбаев ошончолук көрөгөч болсо, келишим түзүп жатканда бир карап, келишимден баш тартып койгондо документтери менен жакшылап таанышып койсо болмок. Эмне үчүн бир адамдын шалаакылыгынан жалпы мамлекеттин эли карыздарды төлөшү керек? Кыргыз элине башка карыздар аздык кылып жатабы? Эч нерсе жок жерден 37 миллион доллар төлөгөнү жатабыз. Мындай башаламан саясаттан кийин кайсы инвестор келип биздин ГЭСтерди курат? Эгер колдорунан келбесе, токтотуп коюш керек болчу. 2 жылдан бери ишке ашпаган проектлердин айынан 37 миллион доллар төлөйбүз. Эгер ушул проектлерди ишке ашырып иштегенде, азыркы 2 сом 12 тыйындан акча төлөбөйт элек. Ишкерлерге дагы электр энергиясы арзан болуп, бизде экономикалык өсүш болгонго аз болсо да мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Мунун баарын көрүп туруп унчукпай койгонго эч кимдин акысы жок. Башка карыздарды мейли, эми жөн эле жок жерден карыздарды мойнубузга үйбөй, тынчыраак бийлик жүргүзсө болмок деген Мавлян Аскарбеков. Чынында кыргыз бийлиги билмексенге салганы менен Русский Драм менен болгон маселе күндүн маанилүү көйгөйлөрүнүн бири. Кыйналган элдин жонунан кайыш тиле бербей, акыл менен иш кыла албагандан азабын качанкыга чейин карапайым эл тартышы керек. Өткөн жумадагы майдан гезитте болуп өткөн референдум тууралуу ой бөлүшкөн. Тойда болот, тойдун эртеси да болот демекчи, бийлик да, оппозиция да күткөн 4-декабрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен коштолгон конституцияга толуктоолор менен өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум болуп өттү. БШК бул шайлоо өнүктүгүнө шайлоочулардын болгону 40,48% катышканы менен өттү деп жарыялады. Демек, бул бийлик билгенин кылат дегендик. Себеби шайлоого катышкандардын 79,62% же 1,154,141 киши конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдоптур. Каршы 15,37% же 177,933 киши добуш берсе, 57,877 бюллетен жараксыз деп табылды. Бирок көпчүлүк мугалим, врач сыяктуу бюджеттик кызматкерлер, солдаттар шайлоого мажбурлап катыштырылгандыгын көрүп, билип эле турду.
Референдумга президенттин, өкмөт башчынын, депутаттардын, судьялардын ыйгарым укуктарына жана жарандардын укуктары менен эркиндигине байланышкан Конституцияга 26 өзгөртүү киргизүү маселеси алынып чыккан. Бирок ушул узун тизмедеги сунуштардын бардыгына бир дем менен ооба же жок деп жооп берүүгө мажбурлаганы туурабы? Деги эле жалпы калктын жарымынын азы катышкан шайлоону мыйзамдуу деп атаган туурабы? Эмнеге 60% эл шайлоого катышпай койду? Бул азыркы кыргыз бийлиги менен алардын жасап жаткан ишине элдин ишенбей тургандыгынын белгиси эмеспи дейт Майдан гезити. Ушул эле гезит мигранттар темасына дагы кайрылган. Эмнегедир Кремль кыргыз бийлигине артын салганда эле славы звено болгон байкуш мигранттарыбыздын эле ансыз деле оор абалы койтер кыйындап, шору шорподой кайнап калат. Жакында Москва мэрі Собянин кыргыз мигранттары тууралуу терс пикирин айткандан кийин шылтоо таппай турган жергиликтүү полиция кыргызстандыктарга фашисттердей эле жырткычтык мамиле жасай башташты. 9 декабрда Москвада иштеген кыргыз эмгек мигранттары Москва полициясынын кысымдарына пара талап кылгандыгына, ар кандай кордоолоруна нааразы болуп, алардын укугун коргоону талап кылып, Россиядагы Кыргызстандын элчилигине арызданып барышкан. Анда элчиликтин бир нече кызматкерлери менен жолугушуу болгон. Бирок элчиликтин кызматкерлери полиция чакырып, бир нече эмгек мигранттын полициянын колуна салып берген. Эми өзүн эмес, ошол көрбөгөн азапты көрүп тапкан акчасы менен мамлекетти да кошо багып жаткан мигранттарыбыздын Москва полициясынан көргөн кордугу аз беле. Деги элчилик деген гана аты бар, бул дипломатиялык мекеменин кереги барбы же жокпу? Ошол ит азапты көрүп жүргөн 1 миллионго жакын кыргыз жаштары Кыргызстанга келсе эмне болот? Деги кышта кетип, жаз келерин кыргыз бийлиги ойлойбу деги деп суроо койгон Майдан гезити. Элдин эсинде болсо, Алмазбек Атамбаев маалымат жыйында Белиз боюнча УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев УКМКнын билдирүүсүн тастыктай албаса, кызматтан кетерин айтпады беле. Эми аны кызматтан кетеле кет деп кууган адам жок. Өткөн жуманын акырында УКМКнын төрагасынын өлбөгөн 4 шерагы эле калды окшойт. Дегенибиз, Кыргыз судей баш болгон бир топ жалпыга маалымдоо каражаттары Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын катчылыгы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев өз сөзүнө тура албагандыгын билдирди деп жазып чыгышты. Анткени мындан бир ай мурун 16 ноябрда Жогорку кеңештин пленардык жыйынында УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев депутаттарга Белизден Альфа Телеком жабык акционердик коому боюнча алынган апостилдин көчүрмөсүн бере тургандыгын убада кылган. Бирок УКМК депутат Өмүрөк Текебаевдин расмий жөнөткөн өтүнүчүнө Кыргыз Республикасынын ыкчам иликтөө жөнүндө мыйзамына шылтоолоп, апостилдин көчүрмөсүн берүүдөн баш тартты. Жогорку кеңеште 16 ноябрда ал документтер ачык жарыялангандан кийин алардын жашырундуулугу жоголду деген акатчылык. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30-беренесине ылайык Кыргызстандын ар бир жараны мамлекеттик органдардан керектүү маалымат алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамдын 17-беренесине ылайык мамлекеттик органдар жана алардын жетекчилери Жогорку кеңештин депутаты кайрылганда токтоосуз ал талап кылган маалыматтарды берүүгө милдеттүү. Ата Мекен фракциясы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин Конституциянын жана мыйзамдардын нормаларынын тоң моюндук менен аткарбагандыгы кечиримсиз деп эсептейт жана Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасына УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин аракеттерине укуктук баа берүү талабы менен кайрылат деген катчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон, талкууга алынган күндүн маанилүү окуяларына ортоктош болдуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.